Каналга жазылган соң видеонун ылдый таралгандагы кол белгини көтөрүп подписаться кнопкасын басып коңгурону дагы жандырып коюңуз. Россия. Донбасстагы маалыматтар тынч эмес. Киев тараптан провокациялар башталды. Бул тууралуу Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Донецк жана Луганск элдик республикаларынын өкүлдөрү бейшемби күнү эртең менен Украинанын куралдуу күчтөрү аларга карата ок чыгарганын билдиришкен. Песковдун айтымында орус бийлиги Украинанын куралдуу күчтөрүнүн чектеш линияга болгон ашыкча көзөмөлү провокация менен коштолгондо чоң коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн бир нече ирет эскертип келген. Мына азыр провокация болуп жатканын көрүп турабыз. Элдик республикалардын өкүлдөрүнүн маалыматтарына караганда тараптар бири-бирине сокку уруп жатат. Биринчи сокку Украина тараптан жасалган. Бул кооптуу маалымат. Кырдаалга көз салып турабыз деп Песков билдиргенин РИА Новости жазды. Путиндин маалымат катчысы кырдаал улам курчуп баратат деп эсептейт. Анткени менен батыш Украинанын куралдуу күчтөрүнүн сокку уруу потенциалы жогору экени боюнча үн катпай олтурат. Мунун баары өтө коркунучтуу кырдаалды жаратышы мүмкүн. Кремлдин Киев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча планы жок. Донбасстагы абал өтө тынчсыздандырууда, деди Песков. Кремлдин өкүлү Россия баланчанчы күнү кол салат деген маалыматтар жалган экенин белгиледи. Песков ошондой эле Россия аскерлердин өзүнүн аймагындагы кыймыл аракети боюнча сын пикирлерди кабыл албай турганын, себеби бул нерсе анын суверендүү укугу экенин белгиледи. Анын айтымында Россия Федерациясы аскерлерин кадимки ордунан бир күндө кайтаруу мүмкүн эмес. Бул үчүн убакыт керек жана коргоо министрлигинин өзүнүн так графиги бар. Акыркы айларда АКШ менен НАТО Россияны Украинага кол салууга даярдык көрүп жатат деп айыптап, өзүнүн күчтөрүн чыгыш Европага топтоп жатат. Ал эми Москва бардык айыптоолорду четке кагып, аскерлерди өзүнүн аймагында жүргөнүн белгиледи. Ошондой эле Украинанын ички ишине кийлигишпегенин, Минск макулдашууларын бузган Киевке караганда келишимдерди бузбаганын эскертти. Документте чектеш линияда атышууну токтотуп, оор техниканы чыгарып кетүү каралган. Бирок учурда Украинанын бийлиги Донбасс жана Луганск элдик республикаларынын чек арасына армия курамынын жарымынан көбүн коюп, ок чыгарып, тыюу салынган техникаларды колдонууда. Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда Лимонити кайман аты менен таанымал Крем төбөлү Алмазбек Сулаймановдун өлүмү боюнча соттук отурум өттү. Ишти сот Мирлан Темирчиков алып барды. Сот процессинин жүрүшүндө айыпталуучу Талгат Шамиев 10 жылга эркинен ажыратылып, бирок ага карата мунапыс колдонулган. Ошентип, анын камакта кармалгандыгынын 2 жылын эске алып, жаза мөөнөтү кыскартылып, Шамиев 6 жылга эркинен ажыратылды. Мындан тышкары айыпталуучу моралдык чыгым катары жабырлануучу тарапка 100 000 сом мөлчөрүндө компенсация төлөп берет. Эске салсак, Алмазбек Сулайманов 2020 жылдын март айында Нарында бычактан алган жаракатынан улам каза болгон. Лимонити уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары ИИМде каттоодо турган. Бишкекте жылыткычка күйгөн 2 жашар бала ооруканада чарчап калды. Чүй облустук милициянын басма сөз кызматынын агенттикке кабарлашкандай, 15 февралда Сокулук райондук ИИБсине Бишкектин аймактык ооруканасынан билдирүү түшүп, анда 2019 жылы туулган ТА аттуу бала күйүк менен түшүп, алган жараатынан улам ошол эле күнү кечинде чарчап калгандыгын айтышкан. Алдын ала маалыматка караганда бала жылыткыч күйүп кетип, күйүгө алган. Азыркы учурда окуянын чоо жайы такталууда, тергөө амалдары уланууда.